Оклейка боюнча туугандар, келип берсеңер, тонировка, оклейка, сухой туман бардыгы бар. Техосмотр иштеп атат, кузовной иштеп атат туугандар. Келип бергиле. Анан кийин туугандар, ассаламу алейкум. Бүгүнкү күнгө 14-май, вот кече 13-чү бизнестен чыгарып ийди бул машинаны. Белый кодту туугандар. Белый код. Эмес, о номери. Бүгүн буюрса буну осмотрга барабыз. Силер көрүп турган азыркы видео 9-майда болот. Акыркы иштеген сменам, одон бери иштей элек. Биз дагы 1 жыл беймарал иштейт деп жүргөнбүз. Яндекс 2 жылда чыгарып видео туугандар. Быйыл 17-лерде чыгарыш керек эле, 18-де чыгарды. Быйыл азыр буну чыгарат дештеги ой жок эле чыгарып азыр. Эле жок. Азыр буда вариант туугандар. Мындан көрүп атасыңарбы? Оклейкадан полный чыккан. Мына дисктер, азыр диск алмаштым, эмне бир диск бар эле. Медицин диск алмаштым, эмнеси диск болбой калган. Мына окшогон дисктер, мына. Дисктер карасаңар кебетесин. Анан мына окшогон жерлер бар туугандар. Вот. Азыр машина чаң. Көрдүңөрбү? Өгүнү сырыганда неме болуп кеткен. Аз балдар келип көрүп, бунуңузду өткөзбөс керек деп кетишти да. Лагын сырып кеткен, үстүнөн полный эле оклейка алып таштагам все равно. Мына ошон карта болуп калган. Лактын үстүнөн эле крашенный машиналардын лагын алып кетет да машина эмечи, пленка. Мына, именно сол жагында. Рабочий сторонасы сол жак экен бул машинанын сол жагынан дәл удар жептир. Алдынан кралдын аркасы таза чыккан, еще бул жагы таза чыккан. Бул жагы таза чыккан. Машина эми билбейм эми туугандар. Өтөбү, өтпөйбү. Күгүмдө барам, подсветканы жандырып, резинаны алмаштырып, чернительден берип туруп, бул жакты бир жакшы мойка кылдыртып, ковриктерге чернительден берем, капкара кылып алып туруп барабыз. Өткөзсө өткөзөт, өткөзбөсө жок. Не кылалы анан кийин? Не кылышыбыз керек? Черт. Ладно, болбосо Комфорт Плюстан чаптайбыз да, Комфорт Плюста иштейбиз. Нафиг иштебей эле жүрбөймүнбү? 7 айда 30 000 пробег жүрүпмүн болгону. Самозанятым иштеп көрөлчү бүгүн самозанятый менен, туугандар. О, промокодтор эми келе баштады мына. Так, биринчи заказды алдык. 14.08-де заказды алып туруп, промокодду жандырабыз. Биринчи заказ 1070 дески кресло менен 16 минутка. Промокод мурдагыдай эле туугандар, 1000 сом. 1000 сом код перевод кылам, плюс ступинский прайс 5-ке келсе, ушуда оклейка, ева коврик тиккен жер бар. Ошо жерде мен иштетем. Келсе 500 сомдук сухой туман кылып берем. Негизи бизде сухой туман 500 сом сап берет. Договор боюнча ошондой болгон. 1000 сом котором, плюс сухой туман кылып берем машинесине. Эми жыт-пыт, аяк-бияк неме болуп калганса, кичине болсо да жардам берет. Мына жерге парковка алып күтүп туралы, Кантемировскийде. iPhone, Савеловскийдин iPhone 15 Pro Max туугандар. Бул алдым эле. Серебристый 256 гигабайт. Аны өзлөр чехол кийгизип, защитный стекло кийгизип берген. 120 миңге түштү. Бул бирок бурчу. Батарейкасы деле 99%, батарейкасы деле жакшы. 50 миң берип эме алгам. 50 миң берип, калган 70 миңди 2 айга бөлүп алып алгам. 35 миңден беришим керек. Ушу менен колдонуп, ушу менен видео тартып жүрөм. Жакшылап. Анан реклама боюнча туугандар отдельный телефон алдым, отдельный WhatsApp алдым. Ушуга жазгыла. Мынага эмес, мынага жазсаңар. Бул телефон постоянно без звукта. Мына окшогон сообщениялар тура берет берди. Да, кресло менен заказап келдим. 15 минутта. Ривера. 1176 линиядан чыкпай отурам. Буну дагы жарым саат отуруп алгам. Жарым саатка жетпеди, 20 минуттай. Ондо жерге парковканы берели дагы. Да, көттү ыстып отуралы. Көчүктү жылытып отуралы. Все. Сразу элемент тактып кыжыңдай баштайт. Кыял кечи
Каяка заказ алдым дейсиңер? Шарике заказ алдым. Долгая поездка деп 1.10 коэффициент мен берди. Шарике барып келели. Шарикте кайрага группадан жазып атышат. Неме деп, очередь узак болуп атат деп. Барабыз. 1 сааттан ашык көргөзсө, ладно, 1,5 сааттан ашык көргөзсө, кете беребиз. Рио 0.24 учурашып калдык. Не братан? Күн жокта ачыктан алган дебесиң, а? Ачкы бир тийип, бир өчүп калат. Ассаламу алейкум. 51 минутта келдик. 2788ге келдик. Бирок аэропорттун кире беришинде биринчи парковка, биринчи койгашада. Вообще 500 метр пробка го. Мындан карасаң, аре. Москвада заказ жок, баары эле келип алганмын. Не беле билбейсиң. Охо. 3 ряд дейт. Блин, очередь кандай экенин да билбейсиң да, зонага кирмейсиң билбейсиң. Вот Внуково, Домодедово да башкача. Заказды уже клиент таштагандан эле билесиң, очередь кандай экенин. Сразу чек кетсең болот. А шарикте ушу койгоша кирмей сайын сен билбейсиң, очередь барбы жокпу. Мына машинаны көрүп алып ойлосоң болот, очередь көп депчи. Бирок бул именно бизнестин очередь кандай экени интересно да. Мына машина арасында бир да бизнес такси жок. О! Базара нет. Все тут. Никита тут. Стас. Алексей. Айбек, Нурбек. Жолдубай. Бар очередь экен туугандар. Кимди издесең очереден табасыңар. Вы в очереди дейт. Менее 10 минут дейт. Охо. Вот. Чыдап кирип койдуң. 30 минуттан кейін, 10 минуттан ал жак айдайтчы, болсо сразу анычкы заказ берет. Андан кейін сразу алып кетебиз. Айттым ошо бизнесте машинабыз 2 минут турдум окшойт. 2 минутта заказ берет. Туугандар кресло менен. Прям аэропорттон заказ берет. Яндекс билбейм неге мындай болуп калат. Кээде кандайдыр бир тупит этип калат да. 62 километрге келдим. Наварига менен дальше 30 километр. МКаттан бери. Долгая поездка деп бериш керек эле, жөн эле берип таштады. Так, 50 минута 3480 келдим деп коеюн. Бирок мен каякта жатам? Мен кандайдыр бир коттедж, бир деревняда жатам. Обратно бул жактан заказ да жок. Вот 50 минутта 3480. Жукова жакта жүрөм. Ушака чейин түшүп келдим да. 30 километрдей. Заказ жок. Но интернет вообще иштебей атат. Это вообще. Что происходит, я не знаю. Так. Интернет дейм да, GPS. На клиент неде турат катып. Антитом жерден өткөндө bu yoqdan keletgan жетпей. Храмдын алдында экен.
Өтті тұрады. Анын бараттам сени көргөнү, сүйүнүчнүн жок бүгүн өлчөмү, чак түштөй анын сөздөрү, жүрөккө кирди өзгөрүү, 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 сүйө албайм өзгөнү, калп сүйлөбөйт анын жүрөгү, сүйүү шамал бизди үрөдү. Sekiz mingde tezle işledim hele. 8000'de 3 zakaz menle işledim hele. 8000'den keyin 10.000'e жетпей koydum. Комиссия албай дагы бул иши. Алып атат окшойт. Алып атканда ушинтип баланс көбөйбөй койчу эле. Ha, 10.000. Ал лекин албай деп турат. Албаш керек да. Бүгүн ошо бонусум бар эле да. 90 заказга 17.000 берген. Анан бизде бөлүп берет да бизнестерди, ушу элит тарифтердечи, ультима тарифте. 30-ун жапсаң, бир жуманын ичинде 5.000 берет, 45-ин жапсаң 8.000 берет. Мен как раз 29 заказ жабыпмын, азыр бир заказ жапсам, уже болду, бүгүн акыркы күн. Бул жактан да 5.000 бонус алат экенмин. Бир жумада 30 заказ жаба албай жүрөм, Что за? Такси уже мени мына. Нерге чейин келген уже. Заказ алганда кадимгидей. Бирок айтпайм ушуга. Мен деле машина тартып 1000 сомдон кылып, 1-2 жума эл катары 1-2 жума бесплатно алып туруп, анан дагы 1000 сомдон алып тартып иштесемби деген оюм бар да менде делечи. Такси заказ түшкөндө вообще. Заказ түшкөндө кадимгидей мындай неме келет да, мындай раздражение да, депчи. Мына түштү. Ладно, жеткизип коеюн ушуну. Тажадым барынан, чарчадым мен. Жаңылдым багымдан, бар туруп балын татпадым. Болор жалгыз калганым, махабатым. Жаңылдым жазганмын, билсем дагы, каттагым алындым, күнөөмүндө билем жаным. Мен түшүнгөнүм түшүнөт турганда, вот постоянно таксиде жүргөн адамдар, мен 7 жылдан бери таксидемин. Мен бир дагы адамды, таксиге эле калчу, ушул айлыкта иштеп жүрбөй деп үгүттөгөн эмесмин өмүрүмдө. Ооба иштеген көргөзүп коюшум, бирок өмүрүмдө үгүттөгөн эмесмин. Өзүмдүн эле тааныш пирачкаларым мисалы, кой, айлангда эле иштей бет, таксиде иштеген жок деп. 7 жыл мурун таксилем, тугандар, мындай логиканы ойлосоңор, азыр деле таксимин. Жылыш жок. Эгер дагы такси кылып жүрө берсем, 10 жылдан кийин деле такси болуп жүрө берем. Ошого тугандар, таксини временно иш кылгыла дагы, временно мындай анадир проблемадан чыгып кете турган, мындай бир жумуш катары кабыл алгыла дагы, кийинкиңерге кереги тие турган жумуш издегиле. Ушундай. Таксист болгонуңун кийинкиге кереги чыкчан тийбейт. Бул только ден соолук. Вот мен пустой кетип атам, мисалы, мына логически ойлойм, мына жолдо. Мына пустой кетип атам. Эч кандай менде неме жок, мындай азыр риск жок да. Бирок ушундай кетип атсаң, спокойно кетип атсаң, артыңан келип туруп бирөө, телефон калаксыган келип туруп бирөө чаптап коюшу мүмкүн. Ушундай рисктер бар. По-любому какое-то напряжение бар, да? Все, пока, брат. Всего доброго. Вообще коэффициент жок. Эми болуп аттымбы? 1 коэффициент, 1.09, 1.07 ушундай. Бирок коэффициент деле эмес да. Канча иштедим айтайынбы? Дагы так, 50.000
40 мүнөттөн кийин 45 мүнөттөн кийин экен промокодум түгөнөт. А мен 17,5 миң иштедим. 12 чейин 15 миң, 15.300, 12'den кейін 2.300 işledim. Kaçattım barından, çarçadım ben, canıldım